Улуттук педагогиканын жаңы модели сунушталды. Ал Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин 100 жылдык мааракесине карата өткөрүлүп жатат. Моделди талкуулоого багытталган эл аралык жыйынга Кыргызстандын жана Казакстан, Өзбекстан, Россия сыяктуу мамлекеттерден келген окумуштуулар катышты. Жалпысынан 100дөн ашык илимий доклад баяндалды. Сунушталган модельде Кыргыздын салт санаасына таянуу менен заманбап мугалимди тарбиялап чыгуу каралган. Иш-чара педагогика багытындагы кесип алып чыккан бүтүрүүчүлөрдүн салтанаттуу аземи менен ачылып, студенттердин колунан жаралган буюмдардын көргөзмөсү өттү. Кыргыз Республикасынын азыркы учурдагы ааламдашы доорундагы өзүнүн улуттук нарк дөөлөттөрүнө баалуулуктарына таянган таалим-тарбия моделин алып чыгууда жатат. Мен ошол модельди түзүүчүлөрдүн бири катары ошол боюнча билдирүү жасайм. Анан ал модель канчалык деңгээлде заман талабына жооп бере тургандыгын, анын негизги жаралыш зарылчылдыгы, түзүлүш принциптери, тарыхы булардын баардыгы коомчулук алдында талкууга алынат деген ойдобуз. Биздин окумуштуулар колдон келишинче айрыкча ушу жогорку окуу жайлардагы педагогиканы өнүктүрүүгө, ошол өнүктүрүүнүн эң негизги кандай десек бир таянычы бул улуттук баалуулуктарга, кыргыз тилине, Манаска, Чыңгыз Айтматовго буруу. Анан сөзсүз түрдө кыргыз улутунун терең каада салттарын эч качан жоготпой ошону нукура бир педагогикалык нукка буруу жөнүндө бир көп иштер жүрүп атат.